Стол қандай екен? Стол жақсы екен. Бұл столда отыра бермей, урматтуу туугандар, сиздер үчүн City Park жылай турак жайында жайгашкан 8-этажда 112 метр квадратта болгон квартираны обзор кылып берейин. Аягында эмне болуп кетет, угасыздар. Кирер жер ушундай чоң холл болуп калат. Бул жери негизги эшик, встроенный шкаф, абдан кеңири экен. Мына ширинасын карап көрчү. Абдан кеңири экен. Бул жагы мейманканасы, кухнясы. Бул жагы эмне деп коет эле ошондо? Кладовой болуп калат. Бул жагы кладовой. Жана ошондой эле эң негизги родительский спальня, бул как детский спальня. Урматтуу туугандар, кухня жагынан баштап берейин сиздерге. Жеңилериңиз үчүн керектүү комната. Кухнясы дагы аябай сонун экен, кеңири, урматтуу туугандар. Жана ошондой эле мебелдер өтө качественный экен. Полду айта көрбөңүздөр. Ремонт жагын айта кетейин сразу. Ремонт жагы дуалдар обой болгон, потолок примерно 2,80 чыгып калат экен. Потолоктор полный гипсокартон менен обшивка болгон экен. Бул жерден воздух чыгып кетет экен, жана ошондой ар бир комнатада кондиционер бар. Эми кухняны байкап көрүңүздөр. Кухняда аябай чоң кеңири холодильник экен. Острого бар, чоң раковина коюлган, встроенный кухонный мебелдери бардыгы бар экен. Жана ошондой эле кухнядан 2 балконго чыгып кетсеңиздер болот. Бул жагы Токтогул парк менен жана ошондой эле жана круговой не деп коет эле, МЖК деп эле. Ош пес деп коет, Бул жагы Ош пес болуп отур, мына круговой. Бул жагы Токтогул парк жана ошондой эле оң жагына карасаңыздар Шанхай Сити болуп калат. Спальня жакка өтөңүздөр, спальня жакка. Бул жагы спальня болуп калат. Спальный, урматтуу туугандар. Мебелдер боюнча эгасы мына двух спальный кроватты алып кетем деп турат, бирок калгандары калат. Бул жерде да кондиционер каралган, шторлорун карап көрүңүздөр. Мен байкап көрдүм, бирок ремонтунда өтө минимализм, стильный жасалган экен. Өтө сонун экен квартирачы. Квартирада бирок кеп жок. Бул жагы дагы бир детский спальный кылып койсоңуздар болот экен. Бул жагын эгалар анча колдонбойт окшойт, как гладилкасы бар, сушилкасы бар экен. Жана ошондой эле буштагы сейфти байкап көрүңүздөр. Канчалган акча да, акча салсаң. Ошо, бул тумбалар да калат. Зеркало. Ажатканасы, урматтуу туугандар. Ажатканасында теплый пол бар. Раковина ошондой унитаз ушул жерге орнотулган. Потолоктор да бийик, жакшынакай кафелдер менен коюлуп басылган экен. Ал эми мейманканага келиңиздер. Жүр оператор брат, мейманкана жакты тартып көрсөтүңүздөр. Биринчи сиздер кириңиздер, урматтуу туугандар. Мейманканасы дагы өтө сонун жасалган экен. Лишний эчтеке жок, минимализм. Көрүп турганыңыздарда, эгерде квартираны общий алсаңыздар, диван, туфик, телевизордун астынагы столдор баардыгы калат, урматтуу. Жактыбы ремонту? Квартира өзү жактыбы? Анда эмесе жүрүңүздөр, эми бир маселени айтайын сиздерге. Эгерде ким мага чоң квадрат, бул өтө чоң экен квадрат десеңиздер, главный турган эшиктен ошонун ортосунан мына, мисалы үчүн эмнеден түп-түз кылып туруп, мына кухнянын ортосунан бөлүп берем деп жатат. Ошондо бул жер 66дан 2 однокомнатный квартира болуп калат, урматтуу туугандар. Эшиктерин полный коюп, мына встроенный шкафты алып, кирпичтен изоляция кылып полный тапшырып берем деп жатат. Ал жагындагы карап көрсөңүздөр болот. Кызыктар болсоңуздар 0556 менен 000525 санынан ача бересиздер. Ал эми эң аягында баасын айта кетейин. Квадрат метрине 127 000. Канча сомдон деп аттык? Оператор? Бир карап коюн, Квадрат метрине 127 350 сомдон коюлуп атат. Бир аз содулашуу жолу дагы бар. Чала бересиздер. Не деп коюн? Болдан кийин.